Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич маалымат бермекчи. Түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Каратаева Мадамина Мусаевича относительно об эпидемиологической ситуации Кыргызстана на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Кроме того, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Мадамин Мусаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр. 14 май 2020 жылга карата бир сутканын ичинде жалпысынан 9 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 5 бейтап, Нарын облусунан 1 бейтап, Ош облусунан 2 бейтап, Ош шаарынан 1 бейтап айыгып чыкты. Кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары тез. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 735 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Тилекке каршы 14 майга карата тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарында 14 учур, Чүй облусунда 2 учур, Ош шаарында 1 учур, Жалал Абад областында 4 учур жана Сол Илецкий Российский Федерациядан келген жарандарыбыздан 2 учур. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1067ге жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 151, Ош областында 181, Ош шаарында 114, Чүй областында 94, анын ичинен Сол Илецкийден келген жарандарыбыздын ичинде 58, Бишкек шаарында 296, Баткен областында 24, Нарын областында 137, Ысык Көл областында 12 учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин санын 6 кишини түздү. Бишкек шаарынан 5, Ош шаарынан 1 медициналык кызматкер. Жалпысы республика боюнча COVID диагнозу тасталган медициналык кызматкерлер 247 учур катталды. Анын бүгүнкү күнгө чейин 192 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпы катталган учурлардын ичинен 552 аял киши, 515 эркек. Жаңы катталган учурлардан 11 аял, 12 эркек. Жаш курагы боюнча 15 жашка чейинки балдар 147, анын ичинен 1 жашка чейинки 12. 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 28, 20 жаштан 35 жашка чейин 341, 36 жаштан 55 жашка чейин 358 жана 56 жаштан андан жогоркулар 193. Ооруканада жаткырылгандардын абалы 320 адам бейтап бүгүнкү күндө ооруканада жатат. Алардын 7-өсү оор абалда, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө. Каза болгондор 12. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 2262. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жарандардын саны 4683 түздү. Республика боюнча бүгүн обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 1534. Тилекке каршы урматтуу кыргызстандыктар, азыр эле мага маалымат келди, 15 учур Нарын шаарында катталды деп. Аны толуктап, ал боюнча жана толуктап туруп, аны кошумча айтабыз. Уважаемые телезрители, радиослушатели, за сутки стационар в республике выписано 9 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из города Бишкек 5,
город Ош 1, Ошской области 2, Нарынской области 1. При выпуске результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за время выписано выздоровлением по стране 735 пациентов. На 14 мая 2020 года, к сожалению, по республике зарегистрировано 23 новых подтвержденных случаев. В городе Бишкек 14, Чуйской области 2 случая, Джалабадской области 4 случая, города Ош 1 случай, среди прибывших из города Соль-Илецк Российской Федерации 2 случая. В Кыргызстане всего зарегистрировано 1067 подтвержденных случаев. Из них в Ошской области 181, в Джалабадской области 151, город Бишкек 296, город Ош 114, Нарынской области 137, Чуйской области 94, в том числе 58 из города Соль-Илецк, из Сыкульской области 12, Баткенской области 24. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 6 случаев, из которых из города Бишкек 5 случаев, в городе Ош 1 случай. В стационарах республики выписано 3 медицинских работника. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 247 случаев, из которых выписалось из стационаров выздоровлением 192 медицинских работника. Из зарегистрированных положительных случаев 552 женщины, 515 мужчины. Среди новых случаев 11 женщин и 12 мужчин. Если посмотреть по возрасту, дети в возрасте до 15 лет составило 147, из них до 1 года 12. От 16 до 19 – 28 случаев, от 20 до 35 лет – 341 случай, от 36 до 55 лет – 358 случаев, 56 и старше – 193. В сегодняшний день в стационарах республики находится 320 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 7, в реанимации 5. Проведено исследование за последние сутки 2322. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными составило 4683 случая. На обсервации по Кыргызстану находится 1534 человека. К сожалению, я хотел бы отметить, только что мы получили информацию, на районе подтверждено еще 15 случаев с COVID-19. Полностью мы дополнительно дадим информацию о 15 новых случаев. Чоң рахмат. Мадам Исаевич, ошондо 23-кө 15 кошсок 38 киши болуп атат да жалпысынан азыркы учурда. 38 болуп атат, анан 1082 болду. Чоң рахмат. Мадам Исаевич, ушул кечээден бери коомчулукта жана ушул массалык маалымат каражаттарында ошо айрым бир кээ бир төрөт каналары, төрөт үйлөрү ошол атайын ушул боюнда бар аялдарды кабыл албайаптыр. Бул эмне себептен болот? Сиз жакшы көтөрдүңүз, кече көтөрүлгөн ошол парламентте көтөрүлдү, андан кийин ошол массалык маалымат каражаттарында көтөрүлгөн учур боюнча ыкчам жумушчу тобу түзүлүп, кечинде эле министрдин башчылыгы боюнча бизде талкуу болду. Мына бүгүнкү күнү ошол мен фамилия аты жөнүн айтпай эле коеюн, АЭ деген ошол Кыргызстандын жараны 82-жылы туулган. Азыркы күндө ошол шаардык перинаталдык борбордо жатат. Кече ошол төрөттү күчөтүү боюнча ошол төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен, өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен. Бул 4-үнчү төрөт экен. Азыр эртең менен мен байланышып, ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп, ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз. Дагы экинчи суроо, дагы бир ушундай бир коомдо маселе көтөрүлүп атат. Ушул саламаттык сактоо министрлиги ушул нарындагы дарыгерлердин арасынан маалыматты өзүнө COVID-19 илдетин жуктуруп алган дарыгерлерди атайын жашырып атат, маалымат жабык болуп атат деп атайын бир туура маалымат бербей атат деп дагы мындай айтканда айыптоолорду коюп атышат. Бул канчалык деңгээлде чын?
Менимче бул туура эмес. Биз ачык эле айтып атабыз. Бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Канча медициналык кызматкер бүгүнкү күндө тастыкталган болсо же аларда ушундай оору боло турган болсо, аларды ачык айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр мен аягында айтып кеттим, 15 учур боюнча дагы эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн негизинде анан кийин кошумча маалымат айтабыз. Мамат Исаевич, сиз мага белгилүү болгондой жакында эле Ош эмеден келдиңиз, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарын кыдырып ошол жерде болдуңуз. Ал жердеги абал азыр кандай? Эми ал жерде абал Кудайга шүгүр десем болот. Эми бирок бүгүнкү күндө акыркы убакытта бул жерде бизге мына айтып аткан ошол айдоочулар, чоң жүк ташуучу машиналардын айдоочулары, анан чаткалда өзүңүздөр билесиздер, ошол жаназага барган адамдан жугуп ошол боюнча маселелер чыкты. Андан кийин бүгүнкү күндө эгерде мурдагы контакт болгон, анан кийин мурда келгендер боюнча бардыгын карап чыгып, өзүңүздөр билесиздер, ал жерде айылдарды тазалап, бүгүнкү күндө абал жакшы эле. Эми ал 1-2 азыркы учур ушул жерде башка жактан келген, Россиядан келген, анан кийин мына Тажикстандан келген, ошол башка жактан келгендердин арасында мындай учурлар учурап атат, бирок биз катуу азыр көзөмөлдө, контролдо. Владимир Исаевич, почему так много детей до 1 года и вот 12 детей, да, вот как они заразились вообще? Ну, здесь, понимаете, это я думаю, что здесь от взрослых они заразились. Здесь надо учитывать и условия содержания. Я и говорил до этого, до меня выступали, говорили, есть, значит, это без клинических симптомов проявления этого COVID-19, и тут зависит от иммунитета человека. Поэтому есть случаи, к сожалению, у детей 12 случаев, это мы должны здесь строго, значит, усилить контроль по поводу распространения среди всей популяции. В том числе, в первую очередь, значит, среди подрастающего поколения, среди детей. А по Нарынской области, о которой вы сказали, 15 новых случаев, вы подробности скажете чуть позже? Да, мы только что получили эту информацию, поэтому я сейчас полностью не владею ситуацией по возрасту, по полу, по причине эпидемиологического. Поэтому сейчас мы дополнительно дадим эту информацию. Ну, всем известно, что в городе Бишкек снят режим ЧП, и очень много на улице людей, которые не соблюдают правила санитарного, да, эпидемиологического контроля, можно сказать. И ваши пожелания нашим гражданам? Здесь я хотел бы сказать, пусть, значит, наши горожане, бишкекчане не обижаются. Максимально я хочу, чтобы они находились дома, без необходимости не выходили. Я понимаю, что они столько дней, значит, дома, невозможно тоже выйти, и там работа, но понимая ситуацию, значит, чувствуя, что гражданский долг, я прошу, чтобы соблюдать максимально условия, значит, чтобы вы не выходили без необходимости и не было, значит, контакта. Вы соблюдали элементарные санитарные эпидемиологические режимы. Это говорит о том, что если мы все, каждый будем своим долгом считать, тогда я думаю, что мы быстрее победим, быстрее, значит, мы сейчас дальнейшее распространение остановим коронавируса среди населения. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич маалымат берди. Бүгүнкү брифингде Түз абыдан ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.